Саламатсыңарбы балдар, кутмандуу күнүңөр менен. Силерге жаркын маанай, ачык көңүл каалайм. Адабий окуу сабагы. Сабагыбыздын темасы дарак ыйлайбы, жоок азын. Сабагыбыздын максаты аңгемени угуп, окуп, мазмунун түшүнөсүңөр. Өз алдыңарча ой жүгүртүп, өз оюңарды ырааттуу айтып бере аласыңар. Жаратылышка аяр мамиле жасоого, коргоого үйрөнөсүңөр. Балдар, канаттуулар, жаныбарлар, дарактар ыйлайт деп ойлойсуңарбы? Анда эмесе көңүл бургула. Марат таш мылтык жасаганга ылайык ачекей бутак издеп жүрүп, аны үйдүн түшүндө ак кайыңдын төмөнкү бутагынан тапты. Чөнтөгүнөн макисин алып чыгып, ачекейди кесип алды. Кайыңдын түбүнө отуруп, анын кабыгын тазалады. Ошол кезде колуна тамчы тып этип тамды. Марат өйдө жакты карады. Асман ачык эле, ишин кайра улантты. Көп узабай колуна экинчи ирет тамды. Ошондо ордунан туруп, кайдан таап атты болду экен дегендей өйдө жакты карай баштады. Ана тамчы эми бетине тамды. Көрсө, алиги бутагы кыйылган жерден сызылып суу чыгып жатыптыр. Марат буга аң-таң калды. Ал тамчыны үйүнө келгенден кийин да унута албады. Бул жөнүндө атасына да айтты. Атасы ойлонуп калды. Жер бетинде көгөрүп турган өсүмдүктүн баары адамдар сыяктуу эле тирүү, деди ал кыйладан кийин. Аларды сындырсаң, кыйсаң, эт ооруйт, жабыркайт, кыйналат. Марат атасына таң кала карады. Чын элеби? Тиги тамчы бекер тамды дейсиңби уулум, деп сөзүн улантты атасы. Ал жөнөкөй тамчы эмес, кайыңдын көз жашы го. Балким кесилген жерин ооругана чыдабай ыйлап жаткан чыгар. Эмесе балдар, сабакты бышыктайбыз. Төмөнкү суроолорго жооп бересиңер. Марат кантип таш мылтык жасады деп ойлойсуңар? Бала атасына эмне жөнүндө айтты? Сен кандай ойлойсуң? Чын эле дарак ыйладыбы? Марат эми эмне кылат деп ойлойсуң? Аталардын сөзүн талдагыла. Көк чөптү үзбө, боюң өспөй калат. Жаш бутакты сындырба, убал болот. Булакты булгаба, ак ниет адам тазалыкты булгабайт. Кумурсканын уягын бузба, чымчыктын уязын бузба, сенин да үйүң бузулат. Балдар, айлана чөйрөгө көк берип турган гүлдөр, дарактар, чөптөр баары жаратылыш экенин унутпагыла. Төмөндөгү бир меттин ырын окугула да, өзүңөр да ушул сыяктуу ыр жазууга аракет кылгыла. Жоок азын. Жаратылыш жапжашыл, көңүлүңдү көтөрөт, жаз мезгилде айлана кооздукка бөлөнөт. Жоок азындар жадырап, баары тегиз гүлдөптүр, сулуулук берип тоолорго айлананы түрдөптүр. Таазим кылып, ийилип, жыттап көрдүм акырын, кандай кооз гүлдөр деп жакшы көрдүм баарысын. Үзгөнүм жок бир дагы, соолуп калат себеби, гүлдөп турса ар дайым бизге тиет кереги. Тентек балдар шоктонуп, тепсе бүсүп салбасын, жоок азындай көп гүлдөр көпкө чейин жашасын. Мына балдар, ыр силерге жактыбы? Эмне үчүн Бермет гүлдөр үзгөнүм жок дейт? Анда эмесе балдар, үйгө тапшырма, ушул ырды жаттап айтып бересиңер. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат, саламатта калгыла.